Айталы, ассаламу алейкум. 2 октябрь бүгін. Мына Қошқар айылының чоқ ортасында илгери Союздун убагында эле курулган экен. Мына Мабулутбек Садыков деген байкебиз баштаган экен. Ошондо спорт комитети төрагасы болуптур. Өзү волейболчу экен. Мына ушу эмне деген топуракты алып келип үйү ушу стадион, абдан чоң стадион курган экен. Анан кийин жакшы каралбай калып, мына азыр Ормонхандын 230 жылдыгына деп быйыл өткөрүп камданып, жакшынакай оңдоптур, реконструкция жасаптыр, абдан жакшы. Бул киши волейболчу болгон экен илгери. Арбагында аз болсун, эл үчүн жакшы иш жасап кетти. Жул ичине кирип көрөсүз. Көрсөтчү баардык эмесин мына фон. Stadionun içindeyken abdan jakşı жасаптыр. Реконструкцияга. Ормонхандын ушу мааракесин өткөрөбүз деп абдан жакшы даярдыктар, чынын айтуу керек да. Ана мына Ниваларды айыл өкмөтүнө белекке берет экен. Бүгүн президент келип катышат деп атат. Анан жалпылаштырып айтканда Ормонхан бабабыздын мааракесине татыктуу даярдыктар көрүлүптүр. Жакшы. Мына тоолорду көрсөт, карлар түшүп тоолордун башына. Эми коңур күз абдан кооз. Жер бир берекесин төгүп турган кез. Элдин дагы да салам айтабыз. Мына бүгүн азыр Баткен аймагынын облусунун мына аянтчасына келдик. Баткендиктердин боз үйү. Анан кызыгы ушул боз үйлөргө жана мен аваз кылып өттүм эле бул жерден. Ой, Баткендиктерди айттым тиги жерден, Илгери мен окуп жүргөндө илгери Баткенде боз үй тигилчү эмес, чынын айтуу керек. Кийинчерээк мына биздин урух көтөрүлүп, азыр Баткендин талааларына барсаң бүт ак калпак кийет дыйкандарда. Жана кагылыштардан кийин кыргыз уруху кайрадан ойгонуп ошол аймакка. Кайрадан өзүнүн улуттук бизге караганда азыр Баткендиктер патриот. Анын себебин айтып кереги жок. Билесиңер, мына чек арада турат, бизди коргоп. Мына мен былтыр Баткен согушу деп эле айтып жүрөм. Ал жөнүнөн ойнокей болгон жок. Өткөндө тиги Рахман Чоңбашты тияктан жумуртка менен койгулап, өзү ошо бизге аламат салган киши. Анан мына бул жерде кызыгын айтайын, менин классташым, Атбаш районунун Акмуш деген айылында экөөбүз бир класста чоңойгонбуз. Мына Токторбай деген досумду мен нарындыктардан издеп жүрсөм, Баткендин колушунда жүрүптүр. Бул кайдан десем, көрсө ошол чек араны кетпей тур. Чек аранын тиги бирге коргошобуз. Баткендиктер менен биргебиз деген ниет саясат менен келиптир. Бул ата бабасы ушундай саясатчы болчу. Илгери Анжанга биздин аталар соода кылган. Тиги көчмөн турмуштарда. Анан Абдыпатта бул киши маданият кызматкер экен. Чогуу келип уш жерден мына Ормонхан деген чынында 1000 жылдар бою хан көтөрө албай жүргөн, эми Кокон хандыгы болду. Ал кыргыздын толук хандыгы эмес болчу. Мынабу аркалык кыргыздарга хандыкты түптөйм деген адамдын, баатырдын, даңктуу бабабыздын 230 жылдыгына келип атабыз. Бул дагы элди бириктирүүнүн бир ыкмасы, жолу. Мына мындай өткөрүү керек, бирдикте. Мен ошого кубандым Абдыке. Мына мындай бир жерде борборлоштуруп, анан эле тиги чуңкурча гана мына деп эле аска соонун арасына ат чапканды мен каршымын. Мына мындай өткөрүш керек. Сивилдүү, мобилдүү жолу менен азыркыдай. Карабайсың, баарын көрүп чыксаң болот. Кол өнөрчүлүк, ырчызын, өнөрпоз, баары, балбан, баары уш жерде экен. Анан эми Баткен деген биз Баткенбиз деген уран менен жүрөбүз, Абдыке. Кана өзүңөр эки сөз айткыла, бүгүнкү майрам. Эми сак саламатсыздар. Жакшы. Айдай бер. Бизге дагы ушул республикалык деңгээлдеги өтүп аткан иш-чара Ормонхандын 230 жылдык катуураак сүйлөгөн. Ушул мааракенин негизинде мына келип ушундай ат башылык байкелер менен нарындык туугандар менен жолугуп, Баткен өзүнүн чыгармачылыгын, өзүнүн өнөрүн, өзүнүн кол өнөрчүлүктөрүн ушул кичине элге таратып, жаңа салабы Баткен орду болуп ушул жерде турабыз. Бул дагы майрамдык жакшы маани тартылып атат. Мына биздин маданият бөлүмүбүздүн башчысы Гүлмира Бабаевна, ушул Гүлмира Бабаевна жетектеген топ мына хан орду биздин ордубуз жетектеп Токторбай аканын өзүнүн өзүнүн колунан жасалган, өзүнүн колунан
жаралган. Көп конкурстарда байга алган. Алып жүргөн боз үйдү бизге алып келип Арнап тигип атат. Бизге кой кылып нетип атат. Шындыгында жогорку деңгээлде жасалган. Жакшы жасалган. Башка боз үйлөрдү көрдүм, салыштырдым. Алардын ичинен мынчалык ички жасалган, тышкы жасалган кишинин өнөрүнө тан бердим мынтайчы. İşinizge ilgilik, Kuda kalasa da mınday жақсылықтарда da birge бололу, çoğu бололу. Майрам болған edersiniz. Sizlerge rahmat. Kuş keltirişler. Batkendік болушуң менен Мен 5 күнгө мына досум айткандай ушу чегараны коргоп атат. Ушулардын эмгеги бар. Ушуларга бир бош үй коюнчу. Колдоо да. Колдоо көргөсүң ушу баткендиктер алыста жүрөт. Алыстан бош үй жүктөп келиш, оңча материал жүктөп келиш деген кымбат. Өзүлөр аран келип атат. Анан эми биз чукулбуз бул Нарын областындагы бир аймак. Ошон үчүн мен алып Сен үйүң да уже. Ооба, мен бош үйүмдү жүктөп келип булар колдоо көргөзүп коеюн деп үстүмүл катармаларды көтөрүп коюп атам. Баткендиктерди. Рахмат сизге. Жакшы келип атасыздар. Тойду кылантып, жакшынакай тойду көргөзүп кеттиңиз. Былтыр балгам алган. Жана дагы салам айталы, мына biz azır Ormonxandın 230 жылдыгы деп мына Сейилбакты кыдырып жүрсөк, ар райондон, областан мына Ош областынын ушул аянтчасына келдик. Оштук туугандар абдан жакшы даярданып келиптир. Мына шаңду, ырчылары, баягы түтүн булап дегенде Кыргыздын наркында да дастаркондор жайылып, мына байда берекелүү Ош жери. Азыр биз мына Кара Суу районунун бос үйүнө кирдик. Кара Суу районунун акиминин орун басары Айжан карындашыбыз Мамаевна. Анан биздин Кыргыз тил газетасында жазылуу боюнча мен айтып жүрөм, рекордсмен. Курманжандын сиңдиси мына тукумун улаган деп Айжанканы айтып жүрөбүз. Анан тоюңар кут болсун, баарыбыздын Кыргызды бириктире турган. Мына 1000 жылдыктан хандыгы жок келген Кыргыз элинин хандыгын көтөргөн бир өңүрүм бул киши. Орманхан деген бабабыздын, даңктуу бабабыздын мына маарекесинде жолугуп атабыз. Той кут болсун. Мына өргөн абдан жакшы. Мына Кыдыр ата орозалы көрсөтүп кой. Мына Кара Суу району бүгүн жашоочуларга канчага жетти, Айжан? 459 миң. Мына 459 миң население орусча айтканда эл жашайт. Анан ошол жерден мына бай район, эң калкы көп район, чек арадагы маанилүү район өзү. Анан эми ушул жерден келишип, элдин биримдигин, мына биздин кол өнөрчүлүктүн, президентибиз айтып аткан нарк, насил дегенди мына улантуунун ушу жөрөлгөлөрү ушулар. Мына элди бириктире турган ушундай инсандар, баягы арба кыраазы болсун, ушу бийик рух бириктире турган. Анан эми Айжан өзүң дагы каалооңду айт, эл журтуңа бизги мына канал мен автордук каналымдан сүйлөп атабыз. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн мына Нарын жергесинде аябай сонун иш чара болуп атат. Бул жерде 7 туугандан келген бардык улуттун өкүлдөрү бир ынтымакта, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, Ормонхан Ниязбек уулунун 230 жылдык мааракесине чогулуп отурабыз. Атарытып алыстан келдик, Нарын жергеси абдан кооз экен. Мен биринчи жолу кадам таштадым. Аябай сонун биз мына байкелерим жолугуп калды. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Кыргыз тил гезитин биз сүйүп окуйбуз. Ар бир инсаныбыздын колунда турат. Мамлекеттик тил мыйзамы мына жаңыдан редакцияланды. Аны дагы биз иш жүзүнө ашырууда көмөк көрсөтүп атабыз алдын жетишинче. Ушул мааракелер кут болсун, элибизге ынтымакчылык, берекелүү жашоо берсин, тынчтыкта жашайлы, наныбыз мынандай толо болсун дасторконубузда. Баарыбыз ынтымакчылыкта жашайлы, ишибизде ийгиликтер болсун. Келечектеги балдардын ушул жашоосу аябай жакшы улансын кийинки муундардын. Негизгиси Кыргызстаныбыз тынч болсун. Биз дагы ушул Ош облусу Кыргызстандын экинчи борбору дейт. Ошол жерден Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантайып Элчебек Нуржадиевдин колдоосу менен, демилгеси менен ошол жерге ошол киши баштаган топ ушул иш чараны өткөрүүгө даярдык менен келдик. Буюрса даярдыктарыбыз жакшы. Барыңыздарга майрамдык маанай каалайм. Ай баракелди. Мына Айжан өзү бардык Кыргызстандын Ала Тоо деген бейиштин төрүндө болгон жер деп жүрөбүз. Мына өзүбүздүн жер, өзүбүздүн балдарыбыз өзүң айткандай кең келечеги кең болуп, бизде эркин ушундай
egemen mamlekette, anan önükкен mamlekette жашаганга улуу жараткан насип этсин дейле тилек кылалы. Рахмат. Ормонхандын 230 жылдыгында жүрөбүз деп эртеден бери 2 жолу репортаж бердик. Азыр кыска айтсам, бу жерде мен 35 жылдан бери көрүшпөгөн илгери Нарын областтык газети бар болчу, Нарын правдасы деген, чогуу иштеген Амантур Сооданбеков деген досумду таап алдым. Анан бүгүн ушу байбача болуп кеттир, мынандай үй, бул ормон тукуму экен көрсөтөң. Даана эле кабылып турбуз да, мына үйдү жакшынакай аяшым менен тосуп алдык. Бу канат тууганым Атбаштан, булар келип, Элисбек, баарыбыз ушул мааракеге келип, биз эле эмес, Кыргыздын 7 областынан, бурчунан келиптир. Мына Баткенден, мына Баткенди билебиз эми. Кийин ал жерде дагы боз үй, мына Кыргыздын кол өнөрчүлүгү Баткен жеринде дагы боз үй тигилчү эмес илгери, мен биз окуп жүргөн кездерде. Союздун убагында Баткен мына алып келип 12 канат ак өргө тигиптир Баткенде. 12 канат деген илгери Ормонханда болгон, көчмөн турмушта мына соңку 19-жылда анан Боронбай бийде болгон 12 канат деген. Амантур билесиң. Анан ушундай бир жакшы көтөрүңкү маанайда Кыргыз өзүнүн 1000 жылда бир көтөргөн ханынын мааракесин белгилеп атат. Кут болсун дейли, баары заман эсен бололу. Биздин урпактарыбыз да өз жеринде эркин. Ошол аталарыбыз түптөгөн мамлекеттүүлүктү түптөгөн Ормонхан өзү. 1000 жылда колубузга тийбей жүргөн. Кандай болсо да бир өңүрүн, Кыргыздын бир жагын түптөгөн киши. Мына жерин коргогон киши. Кайсы эми айтпай эле коелу, мына баскынчылар деп. Баскынчылардан бошоткон киши. Мына мен аны көп жолу айттым, Кенесары баскынчыдан кот. Күйдү алып калган киши да мындай. Фактически айтканда. Анан аманчылык болсун, ушу балдарыбыз да ушу аталарын тартып жакшы. Даңктуу эл коргогон эл уулдар болсун, кыздар болсун жакшы. Келечегибизге кыдырып мына сейил бактар алап жүрөбүз, жанатан берип аттык эле репортаж. Азыр мына четте отурган бир айым кызга жолугуп калдык. Аты Акмарал экен. Сураштырсак биздин Нарындын берки тарабында Балагыйра деп коет. Мына уруусун сүрүштүргөндө илгерки биздин моңолдор Эксуунун аралы деп Жакпек абабыз кестирген жер. Мен аркы күнгөй жагы Акмус деген айылдан болом. Биздин тегибизди айтайын дегенде. Анан ушул карындашыбыз, кызыбыз бир чети. Анан жолугуп калдык. Баягы Антон Чеховдун бир жакшы сөзү бар, жазганы. Чыныгы талант өзүн далдоодо кармайт дейт. Четте бирээк жүрөт дейт. Ошол сыяктуу четте экен. Анан аты Акмарал, мына биздин көчөт кыз жакшырдайт экен абдан. Бүгүн концерт коюп буяка чыгасыңарбы? Конкурста, Кайсында окуп атасың? Азыр Мурат Абылберенкеев атында окуу жайда студент. Жакшы, талантың бар экен. Анан мына эл журтуңа Ормон абабыздын мына чоң мааракеси, Кыргыз журтун жалпы ак калпак ала тоону бириктирген чоң маараке болуп атат. Ушул жерде мына кайсы район, кайсы бурчтан баары келиптир. Эл абдан маанай жакшы. Анан бир Акмарал ырдачы элиңе, бир журтуңа жакшы ырыңдан бир созуп коелу. Бектемир Эгинчиев агабыздын Кызыл гүл деген Бектемир Эгинчиев Кызыл гүл. Açılgan gülgele jet almay Armandale ganang ötmey Gitim bida gitim bida gitim
çatpada çatma Uranıp baktali sayragan Bulbuldun iğanan önüne çatpada